Так, саламатсызбы? Жашыңыз? 33. Так, кадыр айтыңыз, жашы болсун да, 33 жашта. Сиз мага кайсы мезгилде келгенсиз? 1,5 жыл мурда. 1,5 жыл мурун келгенсиз, Так, кандай даттануу менен келгенсиз? Сиз бул мага азыр 3-чү келишиңиз. 1,5 жыл мурун бир келгенсиз, андан кийин дагы бирди тартканбыз видео, азыр бул 2-чи видео тартышыбыз, Так, сиз биринчи келгендеги даттанууларыңызды айтып бериңиз. Так, кадыр айтыңыз. Биринчи даттануу ошол көзүм кызарат эле, ичим катат эле, көзгө түшсөм жировой кипотоз деген. Так. Анан ашказанда эрозия гастрит дейт. Эрозия гастрит, ошолор бар деген. Тамак жакшы ашып кетти, зарына болчумун, ичим катчу, уйкум эле келип шалдыра элечи. Так. Ушундай болчу. Анан сиз официальный медицинада, аптекадан врач жазып берген дары-дармектер менен 3 ай иштеңиз. Бирок сиз эч кандай натыйжа көргөн жоксуз. Анан бизге келдиңиз, мен айткан көрсөтмөлөрдүн баарын жасай баштадыңыз. Демек сиз азыр жакшыраак айтып берсеңиз, что мындай биздин кыргыз эли дагы угуп, ошону аткарса да, себеби деген айтасың, бирок кыргыз халкы, бир эле кыргыз халкы эмес, деги эле адам заты угаттан ошону аткарбай коет да. Мына сиз аткарган үчүн сиз ушулардан, мына сиз азыр айтып кеткен жировой гепатоздон арылдыңыз, эрозияльный гастритиңиз кете баштады. Демек сиз ошол биз көрсөтмөнү айткан жасаган үчүн сиз ушул натыйжаны алып атасыз, Так, эмнелерди жасадыңыз? Диета кармадым. Так, значит, мен жазып берген диетаны, ротационный диета деп бергем, любой нерсени 4 күндө бир жейсиз деп айткам, Сиз ошондогу тамакты кармадыңыз. Сууну ичип турдуңуз, мени көрсөткөндөй суу ичип турдуңуз. Так, сиз курсакка массаж жасадыңызбы? Жасадым. Висцерал массаж жасадыңыз, Бул сөзсүз жасалып турду. Так, азамат, тамак ичердин астында өттү укалап, өттү чыгарып, анан кийин барып тамак ичип турдуңуз, Эми сиз дагы мына сиз да кыргызсыз эле. Ошон үчүн сиз дагы канча мынча нерселерди унутуп койдуңуз да. Мен тамак ичкенден кийин колду көтөргүлө дегем, Буну жасабак болгонсуз. Чынбы? Бездерге массаж? Ошо калып калды да. Башында жасап жүрдүңүз. Бирок жасагандан кийин результат жакшы болгон. Эми албетте бул эми кыргызчылык деп коет. Кыргыз жакшы болгондон кийин эмне бар? Унутат, жасабак. Так. Бүгүн сиз эмне үчүн, сиз кандай абалдасыз азыр айтып берсеңиз мында. Бул ашказан жүрөк оорусу эмес, вообще сиз денеңиз боюнча, ушу УЗИлериңиз боюнча айтып койсоңуз результат кандай болгонун? Былтыр декабрдын кыш мезгили болчу да, январь, ноябрь, декабрдын башы болчу. Биринчи частный клиникадан өттүм медосмотрдан. Жакшы деп чыкты, анан өзүнүн поликлиникадан өттүм медосмотр. Анализ, УЗИ, жировой гепатоз жок деп чыкты, анализдер баары жакшы, таза. Анан башка жалоп жок. Өзүңүз жалоп жок кылбай калдыңыз. Ушул жолу эмне жалоп болуп калды? Жол мейиз көп жоолуп, анан жүрөгүм. Жок, мейизден мурун дагы бир нерселерди ичтим деп айттыңыз. Газированный ичтим жалоп. Манекей, көрдүңүзбү? Демек, азыркы мезгилде урматтуу мекендештер, биздин пациент эмнени жүрөгүм ооруп калды эже деп мага бир 4-5 күндөн бери эле мага WhatsAppка жазат. Мен жүрөгүм ооруп атат, бардыгы отлично, бардыгы жакшы, бирок эмне үчүн жүрөгүм ооруп атат деп эле кайра эле мага WhatsAppка жазды эле. Анан мындай да сөзсүз түрдө телефондон берген туура эмес болуп калды да. Мен кел дедим, мына келди, текшерип мен өзүнө мындай доказать эттим да. Жүрөктүн оорусу бул ашказан менен 12 чегири болуп калат да. Мына азыр сиздин мен ашказаныңызды бастым, 12 чегиңизди бастым, абдан катуу ооруду, Эмне кылып оорутуп алды? Абдан жакшы жүргөн, тамакты дагы жакшы кармап жүргөн, көнүгүүлөрдүн баарын аткарып жүргөн, бирок негедир бир күн газированный ичкен, анын үстүнө дагы күчтүү келе турган дагы бир тамакты жеген, анын үстүнө дагы мейизди жеген, ошол менен ашказандын сиңирүү функциясын бузуп алган да. Ашказан ушунчалык тонкий нерсе да, жука нерсе, аны биз диетаны бузуп койсок эле, анын ичи баары кызарып шишип калат да. Ашказандын ичин кызартып шишитип алат. Бир эле ашказан кызарып шишип калбайт. Бул жерде ошо кызарып шишиген нерсе 12 чегиге өтөт да. Демек, ашказандын дагы
12 ичегин дагы кызарып шишиген кайра возобновлять этип алган. Кайрадан пайда кылып алдыңыз да. Ошол нерсе диафрагманы көтөрүп коет. Бизде ички көңдөй менен өпкө көңдөйүнүн ортосунда шиле эт болот. Аны диафрагма дейт. Мына ошо диафрагма өйдө көтөрүлүп калса, көтөрүлгөн жерде турганда жүрөк сыгылып тез-тез сого баштайт. Эмнеге диафрагма көтөрүлүп калды? Диафрагманын түбүндө ашказан менен 12 ичек жатат. Демек 12 ичек менен ашказан кызарып шишиди, сезгенди, аны воспаление деп коет. Алар кызарып шишигенде чоңойдо дагы диафрагманы көтөрүп койду. Ошондон эле жүрөк ооруп калды. Бирок биздин пациент айтты, кечээден баштап бир аз жүрөктүн ооруганы басып атат, Эмне үчүн? Себеби мага ошо 4-5 күндөн мурун айткандан бери мен кайрадан баягы өнүгүүлөрдү жаса, колду көтөр, тамак ичкенден колуңузду көтөрүңүз, өттү түртүңүз деп мен кайрадан айта баштадым. Кылбай калган методдорду кошумчалады, бир аз болсо да жүрөккө жеңилдик болуп калды. Эми азыр мына ушул 5 көнүгүүнү азыр дагы бир ай 2 ай сөзсүз токтотуш керек. Себеби кызарып турган нерсени тим койсок, эртең дагы башка сиңбеген тамакты берсек эле кайра эле клеткалар кызарып шишип, сезген кайра оору күчөй берет да. Ооруну биз азыр дальше күчөтпөш үчүн, демек, мен айткан өнүгүүлөрдү жасаш керек. Лимфа массаж, мына унутуп калган, бездерге массажды унутуп калган. Сөзсүз безге массажды жасаш керек. Курсактагы органдарды түртүш керек. Мына мен азыр жаркырып көрсөттүм, туура эмес басып жүргөн, Азыр мен айткандагы туура ичегиде органдарды баса баштайт, органдар ордуна келе баштайт. Ич менен дем алууну жасап жүрдүңүзбү? Диафрагманы унутуп калдыңыз. Мына диафрагмаль дыханияны тоже унутуп калган. Көрдүңүзбү? Диафрагмаль дыханияны ич менен курсак менен дем алууну кайра баштайсыз. Тамак ичердин астында ал албетте сөзсүз түрдө өттү түртүш керек, жана тамак ичкенден кийин колду көтөрүп коюш керек. 3-4 мүнөткө чейин. Демек, мына ушул 5 көнүгүүнү жасайсыңар, анан силерде кайрадан жакшы натыйжа болот. Эми, урматтуу мекендештер, мына бул пациентибиз айтып атат, мен дарыдан жакшы боло албадым, бирок көнүгүүлөрдөн жакшы болгонун, абдан жакшы болгонун мына 1,5 жылда азыр келгендер айтты, менин абдан жакшы ден соолугум, отличный ден соолук, бирок жүрөгүм деп келдиңиздер, Мына жүрөктүн себебин таптык. Демек, мен сизге дагы да болсо сабырдуулук тилеймин, дагы да болсо ушул көнүгүүлөрдү жасооңузду суранат элем. Бул сиздин ден соолугуңуз үчүн. Ушул 5 көнүгүүнү жасаңыз, анан 1 айдан кийин дагы результатын аласыз. Саламатта болуңуздар.